Ломоносовдун эстелигин коюп ачып атканда бир ата эне родитель барган жок. Бекитип туруп ачышты. Bunday бийликтин дагы байлыктын дагы кереги жок. 2000 бардым деген жок. 400 гана көчүрүп беребиз деп. Мэрия өзүнүн позициясынан кайтып, кайрадан мурда кабыл алынган чечимди жокко чыгарбайт. Мындай чогулгандар номер 3 Ломоносов мектебинин окуучуларынын ата-энелери. Алар балдарын шаардагы номер 29 Калинин мектебине убактылуу көчүрүүгө макул болушкан. Бирок 1 жылдан кийин аталган мектептин эски имаратынын ордуна Олимп мектебин алып өтүү маселеси каралып жатат деп ата-энелер нааразы. Мурда Ломоносов мектеби бул Курманжандатка көчөсү 97-даректе жайгашкан. Биздин ошол жашаган аймакта жайгашкан да. Азыркы учурда Ломоносов мектебин бул Нокатский подъемдогу Калинин, мурунку Калинин мектебине көчүрүп койду. Ал жак биринчиден локациясы туура келбейт. Экинчиден бир дагы транспорт каттабайт. Үчүнчүдөн тротуар эч нерсе жок. Мектептин абалы эски мектеп, бул Союз мезгилинде мектеп. Бизге азыр мэрия айтып атат, биз силерге аябай инфраструктурасы жакшы, ичинде бардык шарттары менен мектепке көчүрдүк деген чакта деле, эмне үчүн бардык мектептер мектеп курулгандан кийин өзүнүн ордуна кайтып келип атат дагы, биздин мектеп ошол жакта калыш керек. Азыр биз 1 жылдан бери жүрөбүз ушул маселе мененчи. 1 жыл мурда бизге убактылуу гана көчөсүңөр, мектебиңер бүткөндө кайра толук состав менен кайтып келесиңер деп айтылган. Ошого биз Ош шаарынын билим берүү башкармалыгына бардык. Жетекчиси Бакытбек Камилжанович бизди кабыл алды. Ошонун өзүндө айтты, ооба, туура угупсуздар, Олимп болот. Жана неме, Олимпке көчүрүп беребиз деп атат. Бирок ол жерде 2000дей окуучу бар. 2000дейин бардым деген жок. 400 гана көчүрүп беребиз деп атат. Ал жерде мына май кызматкерлеринде деле башка неме статистика боюнча айрым баягындай ыңгайсыз учурлар көп болду. Мына 1 жылдын ичинде автокырсык болобу, башка болобу көп маселе болду. Биз берип атканыбызда балдар ушу мектептен көчүрүп атканда Калинге убактылуу барганбыз. Мэр дагы макул болгон. Убактылуу делинген. Делинип туруп биз убактылуу барганбыз ал жерге. Калин мектебин открытиясын ачып атканда Ломоносовдун эстелигин коюп ачып атканда бир ата эне родитель барган жок. Бекитип туруп ачышты. Билбейбиз биз ошол жерге койгонун. Балдарыбыздан уктук кийинчи. Ломоносов мектебинин эски имараты авариялык абалда болгонуна байланыштуу өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы тарабынан атайын корутунд чыгарылган. Корутундун негизинде ал бузулган. Ага чейин бизде мектепти көчүрүү чечими кабыл алынган. Мектеп азыркы турган жайына, же болбосо мурдагы Калин мектебинин имаратына көчүрүлгөн. Ал эми Калин мектеби болсо Панфилов мектебине бириккен, слияние болгон. Ломоносов мектебинин Калинге көчүрүлүп, андан кийин азыр бул жака кайра көчпөйт деген маселени токтотерине келе турган болсок, анда Ломоносов мектеби Калин мектебин азыркы турган же болбосо дарекке көчүрүлгөндөн кийин бул расмий түрдө юридикалык жаккаттар катталып, расмий түрдө Ломоносов мектебинин дареги ошол азыркы турган дареги көрсөтүлгөн. Расмий ачылган, мэриянын чечими чыккан. Расмий ачылып, расмий ачылышка эмгек жамааты, ата-энелер, эл аралык маанидеги кызмат адамдары катышкан. Ошол ачылуудан кийин эми мэрия өзүнүн позициясынан кайтып, кайрадан мурда кабыл алынган чечимди жокко чыгарбайт. Олимп мектебинин жаңы имаратка көчүүсү боюнча азыр мэрия карап атат сунушту. Себеби мен дагы айтамын, ушул айланадагы үйлөрдүн, үй бүлөлөрдүн балдардын санынын көбөйүшү. Бүгүнкү күндө Жибек балдар бакчасына ГИКтин үйү берилгенден кийинки эле балдардын очерети 341 балага көбөйгөн. Бул мектепке чейинки эле балдар бакча, то есть билим берүү уюмундагы кезекти айтып атам да. Качан чечет, азыр карап атат деп атпайсыздар? Бир жуманын ичинде, 10 күндүн ичинде мектеп ачылганга чейин, то есть мектеп окуу процесси ачылганга чейин бул маселе чечилет. Неге сиздер убактылуу дегендер? Убактылуу деген андай маселе болгон эмес. Бул жерде ата-энелер айтып атышпайбы? Убактылуу көчүрүлүү болот деп сиздин Андай маселе болгон эмес. Мен силерге айтып атам, азыр эгер көчөп турган болсо, кааласа азыр жаңы мектеп кайра келишсе болот. Өзүнүн лак эмес микроучастка туура келсечи. Микроучастка туура келсе кайра келишсе болот. Маселе жок. Анан кийин келсең эле мэрияда алдап бизге bunday бийликтин дагы байлыктын дагы кереги жок. Ата-энелердин талабы ошол Ломоносов мектеби бүткөндө ордуна кайра жамааты менен алып келип койсун. Мугалимдерди кысымга албасын. Мына мени баш кылып кысымга алып атат. Мына
Айдарбекова деген мени кысымга алды. О сүйлөбөй отур дейт. Мен кайрылчу жерге кайрылам. Биз ушул мэриянын чечиминен кийин бүгүнкү чогулуштайын мугалимдер коллективи да ишке чыкпайт. Балдарды дагы ошол 2000 окуучуну мектепке жибербейбиз. Мына ушул биз.